Алмаз Акунжанович, мен сізге қарайлат элем да. Кече өкмөттүн башчысы жыйында сөз сүйлөп атат. 7,5 миллиард сом остатка калды биздин резерв деп. Биринчи, бул республикалык бюджетке Киреше булагына кошумча алып келиш керек. Анткени биз аны бекиткен эмеспиз. 7,7 миллиард сомду өзү айтты. Туурабы? Өзү айтты. Экинчи, мына азыр чек ара боюнча маселе карайбыз деп атат. Канча жолу бул жерде карады 2019-жылы чек ара боюнча? Мына эмки жумага карайлы деп атышат. Ошо 7 миллиардтан ушул сомду бөлүп конкретно Баткенге областка. Конкретно иш-чараларды коюп, дагы эле келебиз наркы жумада. Баягы эле сөз эч нерсе чечилбейт. Конкретно мындай стратегия менен, план менен канча финансы бөлүндү. Мына коалицияны уят кылып атасыңар. Артка тартып атасыңар. Президентти артка тартып атасыңар. Мына канча жолу мен айткам. Жаңы жылдан баштап жаңы тариф, бажы тариф кирет. Техника регламент боюнча электрондук маркировка кирет. Мына кечеги электрондук пломба деген бул жаңылык эмес. Эч кандай түшүндүрмө болгон эмес. Мына өкмөттүн түшүндүрмөсү иши. Ошон үчүн эртеңки чек ара боюнча конкреттүү түрдө иш-чаралар менен келишке канча акча бөлүнөт, канча сууда берилет, канча камера коюлат, канча дружина коюлат. Вот ошо иштерди коюш керек. Келет кайра баягы сөз сүйлөшүү болуп атат деп эле ошол жыйынтыгы чыкпайт эч качан.